Бекмырза Рахман уулу. Алтын тыйындуу ажал. Детективдүү повесть. Окуган жана аудиолоштурган Адилет Чубаков. Моорушмерген чатырында ойлоп отурду. Аскаташ 3 кишинин үлүшүнө тийген, бирок 2 шериге көчүп келишкен жок. Кээде гана келип мал сал аралабаган колот кобурлардын чөбүнөн чаап кеткендер болбосо кыштактан чыгышпады. Колдорундагы мал салдары түгөнгөн. Колхоз тараганда энчисине тийген 3-4 койдун түбүнө не бак жетип коюшкан. Кайран койлорду кор тутуп жиберишпедиби? Бир баш койду 5 шише аракка да алмаштырган күндөр болду. Аларга караганда мооруш бай. Мына эми алчалуу жайыктын этегиндеги жалгыз чатырында кайбылда кайсыл арчанын түбүнөн чыга калып тарс эттире бир атар экен деп күтүп олтурат. Айлана адатынча тынч. Аялы балдары менен чөп чөмөлөктөп жүрүшөт. Толиктин сөөгүн таап алышканын кече күнү укту. Эгер Акматтын балдары болбогондо эзели эч ким билбей чирип жер менен жексем болмок. Кантип Толиктин буту ачык калганына таң. Чамасы түлкү пүлкү үстүн чачып жегенге аракет кылган көрүнөт. Атка мингени тааныштай, биздин айылык болуш керек деп бүшүркөп жаткан. Көрсө Исраил башкарманын баласы Кайбылда экен. Атасы Исраил да эрдин бир жагына ой минет. Кайбылдасы шаардан келгенине 3-4 ай гана болгон. Ошон үчүн кичине өзгөрткөнүнүн тааный албай жатпадыбы? Эгер анын качып кеткени чын болсо, колго түшүрүш кыйын. Коңшу мамлекеттердин бирине кирип кетип, эптеп жашап жүрө берет. Эгер чунак кулактын алтындары колунда болсо, анда жыргап жашады дей бер. Кокус колго түшүп калса, анда мооруштун бет ачылат, баарын казып чыгышат. Бирок колунда алтын тыйындар бар экенин бир да бирөө далилдей албайт. Эгештин көзү жок. Сотто коргондум дейт. Ал эми законсуз катып жүргөн мылтык үчүн жооп берүүгө туура келет. Күткөн Кайбылданын дареги билинбеген соң жеңилдере дем алып калды. Жүрөгү түшүп калган окшойт. Анын үстүнө досунун өлүмү анын бет пардасын сыйрып койду деген жыйынтыкка келди. Кайбылда экинчи кайрылып келбейт. Кантке менен тапкан алтындарын келинчегине берип койгон оң. Билген жерине бекитип алсын. Кокус камалып кетсе, балдардын чай чамегине, кийим кечесине жарап турат. Жайык беттеги шабыр чөптөрдү чөмөлөктөп жүргөн аялын чакырды. Эки чатырга кирери менен бурчта илинип турган чоң сабаны бышып алды да кара кесеге мелт калт толтурак кымыз коюп сунду күйөсүнө. Кесени жарым жартылай түгөткөн мооруш аялын карады. Какин, сырттагы очок боюнда жаткан боз ташты одар. Бир аз каза турган болсоң, желим пакет чыгат. Бери алып кир. Ботоманың эмнеле? Алтын. Алтын? Ай койчу тамашаңды. Алтын менен тамашалашпайт, Кекин. Күйөөсүнүн чын сүйлөп жатканын олуттуу жүзүнөн байкаган келинчеге шашыла очокту көздөй басты. Бул айылда эмес, бүтүн өрөөм боюнча көп жылдан бери мындай кандуу окуя болгон эмес. Көбүнчө Мушташтын айынан соттолуша турган. Эки бирдей сомодой жигиттердин киши колду болушу Макенди окуяга тереңирээк анализ жүргүзүп, кылмыштын өзөгүн изилдеп табууга түрттү. Өзөгү имиш-имиш сөз болуп жаткан чунак кулак тапкан алтын. Тагыраак алган маалыматтарга таянса, анысы бир кездерде Кашкарда соода ордуна тегеретилип жүргөн алтын тыйындар өңдүрөт. Ошол алтындын аркасынан кызгануу, ач көздүк, ичтардык сезимдер азгырып, натыйжада ортодо пикир келишпестик болгон. Акыры келип бири-биринин көзүн тазалоого туура келген сыяктуу. Көздөрү көнөкчөктөй шишиген аял ыйлаган бойдон Макендин кабинетине кирип келди. Бул асыранды шопурдун аялы Сайраш эле. Өлүгүңдү көрөйүн, доңузду соттотуп жок кылбасам болбойт. Кутурган ит. Же ичкенин койбоду, же урганын койбоду. Эже, сабыр кылыңыз. Келиңиз, столго отуруп алып, анан сүйлөңүзчү. Эмне балекет болуп кетти? Эмне болсун, күйөөм урду. Денемде тамдык жок. Араң басып келдим. Итти да мени тепкилегендей тепкилебейт. Дайым ушун туурабы? Күн кур эмес, бала бакырага көнүп калган. Коңшулардан, тууган уруктардан уялып бүттүм. Өлбүгүн 4 шыйрагым калды. Ичип алган урабы? Соосунда деле. Тиги чунак кулак өлгөндөн бери кутурду. Өлүгүңдү көрөйүн ит. Кандайча? Сени багам деп жүрүп, алтын колго тийбей калды дейт. Бирөө жарым алып кеткен имиш. Чунак кулак эгеште алтын болгон бекен. Ит билеби анысын? Эгеш экөөнүн мамилеси бар беле. Мурда ууру деп жактырчу эмес. Кийин колтугунан чыгарбай эгеш деп калган. Эже, эгеш асынып өлгөн күнү ал силердикинде карта ойноп отурбады беле? Туурабы? Ооба, биздикинен кеткен. Өткөндө сиз күйөөңүздү ошол түнү үйдөн эч жакка чыккан жок деп айттыңыз эле. Айтыңызчы, чын беле ошол айткандарыңыз? Артынан чыгып кеткен.
Чыгып кетмек турсун, таң атарга аз калганда келип жаткан. Өлтүрүш да мүмкүн. Бул иттин колунан баары келет. Ачууга алдырган, буга чейин көргөн кордугуна тоюп бүткөн аял болгонун болгондой айтып жатты. Макен Сайраштын айткандарын кагазга бүт жаздырып, кол койдуруп алды. Күйөөңүз соттолуп кетсе кайгырбайсызбы? Турмуш оор болуп турат. Бала бакыраны кантип багасыз? Тырмактын ушунчалык да кайгырбайм. Буга чейин деле өзүм багып келгенмин. Бул ит камалса кайра энем эркек туугандай сүйүнөт бекемин. Райондон опертоп келди. Областык экспертизанын жыйынтыгында ала келиптир. Тамекинин калдыктарында 2 кишинин колдорунун тагы бар экен. Бири белгилүү кылмышкер Токтоназар Шүкүров дегендики, экинчиси белгисиз деп аныкталыптыр. Токтоназаров 1984-жылы 134-статьянын негизинде 10 жылга соттолуп, мөөнөтүн Жалал Абад шаарындагы күчөтүлгөн режимдеги колонияда өтөп бүткөн соң бошоптур. Баткен районунун Дара өрөөнүндө туулган. Сүрөтүнө карап туруп Токтоназар ушул жердин карагайлуусунда киши колдуу болгон Толик экенин аныктады. Демек эми Токтоназарды ким өлтүргөнүн изилдөө керек. Макен опертоптун балдары отурган бөлмөгө Асыранды шопурду алып кирди. Тез эле сакал муруттары өсүп, өңдөн аза түшкөн Асырандын кебетеси ички кызматтын жигиттеринин боор толгоосун козгогон жок. Алар мындай байкуштарга көнүп бүтүшкөн. 4 милиционердин сүрүнөн Асыранды жалтактап, желкесин кашып жатты. Аты жөнүңүздү айтыңыз, деди опертоптун башчысы Садырбаев манап тамеки тутантып жатып. Көлбаев Асыранды. Сүйлөңүз. Эмнени сүйлөйүн эми? Макени неме айтып бергенмин? Биз дагы угалы. Айтыңыз. Тагдырыңызды ушул жигиттер чечет. Болгондой эле эч нерсе жашырбаңыз. Макентай, кечегидей кылалычы, балдар жаш. Эмне эгештин балдары бой жетип туруптурбу? Мурда эмнеге ошону ойлогон жоксуз? Мастык болуп калды да. Манап көзүн сүзүлткөн калыбында түтүндү көккөйлөдү да. Кечегидей дегени кандай? Деди. Бир уй берейин, мени бошотуп жибер дейт. Опертоптун жигиттери дуу күлүп калышты. Өтө оңой кутулгусу келип жаткан экен. Бир уй текейге да арзыбайт. Бир адамдын кону сиз көз арткан бир тулуп алтындан да кымбат турат. Мейли кыргызчылык кылып сизди бошотолу. Сиз кайбылда берген алтын тыйындардан кайрылышасызбы? Асыранды манапты эми гана тике карады. Алган эмесмин. Кайбылда бизге тапкандардын жарымын Асырандыга бергенмин деди. Жанын жейт. Болуптур, бул маселеге кайра кайрылбаңыз. Кана окуя кандай болгонун айтып бериңизчи. Өз оозуңуздан да угалы. Асыранды ындыны өчөп шылкыйып турду. Тамеки көрөсүңөрбү? Манап ага президенттин жаңы ачылган кутучасын жылдырды. Чейиңиз. Бул столго олтуруп алып сүйлөй бериңиз. Тамекини кере соруп алган Асыранды акырын сөз баштады. Биздин үйдө Мансур, Кубан, Эгеш төртөөбүз карта ойноп отурдук. Кайбылда менен Толик экөөнүн өтүнүчү боюнча отурушту мен уюштурганмын. Түн ортосунда тарашты. Баарым ас болчу. Мен 10-15 мүнөт убакыт өткөн соң Эгештин артынан чыктым. Тигилер менен кандайча сөз болоруна кызыктым. Андан сырткары Эгештин дилделерин тартып алышып, жок экен деп менден жашырып коюш да мүмкүн эле. Эгештин дилделерин кайдан угуп жүрөсүң? Чөбүн таш берсем бир дилде берген. Аны кайдан таптыр? Такыр айтпай койгон. Эгешти ээрчиткен кайбылдалар түз эле сагызган токойго киришти. Арак ичкенде айылдын ымалалаш жигиттери көбүнчө ошол жерге чогулабыз. Үчөө арак ичишти, мен бекинип алып карап турдум. Дилделериң бар экен, алып чык. Чогуу коммерция жасайлы дешкенде көнбөй койду. Анан экөөлөп туруп уруп, сууга тумчуктурушту. Өлтүрөбүз деп коркутушту. Акырында кыйнап жатып дилделеринин кайда катылганын айтырып алышты. Дилделер чөгүнгө салыныптыр. Кайбылда айтылган жерден таап келди. Ага чейин Толик деген Эгешти кайтарып турду. Тигилер кетип калган соң ыйлап отурган Эгешти сооротуп жардамдашып коеюн деп барсам, сен уюштурдуң. Эртең элге айтам, милицияга билдирем деп бакырып өкүрдү. Кой антпы, өзүңө жаман болот десем, болбой 2-3 жолу муштап жиберди. Муруш экөөбүз эмне жамандык кылдык эле силерге издеп жүрүп, тапкан биз. Силер тартып алып, каракчылык кылып жатасыңар. Сен уурунун баласысың. Сен атаң окшош дилделеринди уурдап алдың. Ууру энең дурай нуру деп жиндене баштады. Мен дагы Толикти туурап, башын сууга малып коркутуп коеюн деп ойлогом. Суу жутуп алган окшойт. Суруп алсам өлүп калыптыр. Анан асып койдуң. Асыранды унчуккан жок. Күтүлбөгөн суроо аны селт эттирди. Толикти кантип жайладың? Мен жайлаган жокмун. Ким анда? Билбейм. Билесиң, эң сонун билесиң. Үчөөңөр алтын талаша кеткенсиңер да сен экөөнү тең атып өлтүрүп туруп, көмүп таштагансың. Үчөөңдүн бирөөңөрдүн сөөгүңөр табылды. Үчүнчүңөр дайынсыз. Сен гана тирүүсүң. Демек, экөөнүн тең түбүнө сен жеткенсиң. Асыранды өтө жаман болуп кетти. Өлүп кетейин балдар.
Экөөнүн тең мен кайда жүргөнүн, дагы эмне иш кылып жиберишкенин билбейт экенмин. Күнөөңдү моюнга алсаң, ишиң жеңилдерин билесиң, туурабы? Эгешти ачык айтып бербедимби? Башкасын билбейм. Билбейм дечи. Сенин оюң боюнча кара кайлууга эмне иш менен барышкан? Кийик улаганы барышса керек. Жанагыл Моруш деген азыр кайсыл жайлоодо? Аска ташта. Болуптур. Камап кой Макен мунуңду. Дагы жакшылап ойлонуп көрсүн. Асыранды шопурду Макен алып чыгып кетип, кайра келди. Опер топтун жигиттери өз ара маселени талкуулап жатышты. Мурутчан Опер сөзгө аралашты. Толик менен Кайбылда экөөнү тең ушул киши жайлаган. Кайбылда тирүү, деди Макен кагаздарын иреттеп жатып. Анткени үйүндө турган кийим-кече салынган чемоданы менен кошо мен шектенип жүргөн Толиктин кара дипломаты жок. Мүмкүн Асыранды кирип алган болсочу. Жок, замокторду, терезелерин текшердим. Баары ордунда турат. Түнү үйдөгүлөр уктаганда ачкычы бар неме кирген да билгизбей көтөрүнүп чыгып кеткен. Жанагыл Моруш дегенди чакырт, Макен. Иштин баары ошол кишиде жаткан болбосун. Эгештин алтынын тоногондор ага да жеткен чыгар. Ал киши эмне иш кылат? Моруш мергенчилик кылат. Мал салып бар, азыр чөп чаап жүрөт. Толикке тоздун огу тийген болсо, демек Моруш шектене турган киши эмес. Бир кызыгы эмне үчүн окуя Аска ташта эмес, кара кайлууда болгон. Такта бизилдеш керек. Дагы Макен Кайбылда менен Толиктин кара кайлууга баратканын көргөн кишилер бар бекен? Азырынча жок. Түзүк эле сурамжылап көрдүм. Мергенди чакырт. Дилдилерди эгешеккө тапкан болсо, ишибиздин кылган түйүнү оңой чечилгени турат. Анын үстүнө көк жарга ат артып келгенибизге жараша куру кетмек белек. Мүмкүн мерген дилде сунуш кылып калар. Я балдар. Жигиттер күлүп калышты. Кайбылданын качып кеткени чын болсо, анда аны кармаш оңой. Шаарда паспорттук режим. Айтмакчы, Кайбылданын сүрөтүн алдыр. Бүт райондун, шаарлардын мерчемдүү жерлерин көзөмөлгө алабыз. Канат бүтү эле асман менен учуп өтпөсө, бизден качып кутула албайт. Капчыга ичиндеги кыя жол менен эки нопаз, 10 чакты кой жүктөгөн көк түстөгү ГАЗ-53 автомашинасы салып уруп кетип баратты. Эртең мененки мал базарга эрте жетип барышты максат кылган шопур аңды дөңдө, ашу белди, өйдө ылдыйды караган жок. Тоонун да сыккан шопурунага бул жол жадыбалына жат болуп бүткөндечи. Жүрөгү түшкөн Кайбылда жанын оозуна тиштеп, кузовтогу койлорго аралашып, бирде оңго, бирде солго чайпалып, бирде экчелеп, чаң жутуп кыйналып кетип баратты. Күндө бир рейс каттаган автобуска түшүп болбойт. Анда бул өрөөндүн бардык айылдарынын жашоочулары бар. Бири болбосо бири кийин айгак болуп бериши мүмкүн. Кичине чыдап койсо райондун борбору. Андан ары шаарга оңой кирип кетет. Кыя жол дайра бойлоп барып, кээде 700-800 метр бийиктикке көтөрүлөт. Бир машине араң сыя турган жерлери өтө көп. Машиненин ролу кылт этсе, төмөн кулары бышык. Анан дайрага жеткиче сөөгүң сөпөт болот. Жүрөк зада болгон Кайбылда ичинен бушайман жеп, өпкөсүн колуна кармаган шопурду сөгүп баратты. Кабинанын төбөсүн такылдатып түшүп калгысы келди. Бирок шаарга жетсем десе, эки көзү төрт болуп тургандыктан эмне болсо да эптеп, жанын оозуна тиштеп кете берүүнү чечти. Керели кечке кыштагы ичи даана көрүнгөн дөңдө эч кимге көрүнбөй жатып, түн ортосу болору менен биринчи Моруш мергендин короосуна жылып кирди. Өткөн түнкү фонардын жарыгы менен эски тамдын ичи сыртын, акыр чикирин, күмөндүүдө эсептеген жерлерди бүт койбой тинтип чыкты. Одар чуусун одарып, каз чуусун казды. Бирок керек нерселерди таппады. Мергенда алтын тыйындарды, эгеш сыяктуу акырына каткан болуш керек деп божомолдогон. Көрсө жаңылышыптыр. Там сарай бош экен. Көп өтпөй өздөрүнүн огородундагы талдардын көлөкөсүнө жашынып, көпкө жатса да атасы жатпады. Акыры өздөрү жаткан времянкадагы керектүү буюм теримдер колуна тиери менен коңшу айылды карай чүй койду. Эч ким эч нерсе билген да туйган да жок. Төрт көз гана мурун учунан кыңылдап, куйрук булгап калганы болбосо. Керектүү кийимдерин, документтерин, эң негизгиси эгештен тартып алган алтын тыйындарды, Толугекке чогулткан 10 000 сомду алды. Азабын тартып, анын айынан тез картайып бараткан атасы менен коштошуп коюуну каалабады. Мындай ташпордугу турмушун түндүгүнө түн түшүрүп жүргөнүн өзү билет. Бирок эч качан жибип көргөн эмес. Толикти үйүнө кетти деп коюп, айылда тынч жашай бериштин да орду жок. Токмокту тойгуча жеп, өчөшүп калган, олжолошу чунак кулактын кимдер колду болгонун анык билген Моруш мерген жөн жатпайт. Таң менен кошо жарышкан ГАЗ-53 опоң чычаң болуп олтуруп, райондун борборундагы мал базарга күн тоо кырларынан кылайып чыга берерде жетип барды. Бүткөн бою чаң болуп, жылтырап эки көзү гана калган Кайбылда кузовтон секирип түштү. Андан ары шаарга автобус, таксилер байма-бай каттап турат. Сары таксиден түшкөн Кайбылда бышык кыштан салынган 4 кабат үйдүн 3-кабатындагы тыныке менен
эки тарабы тосулган балконду карап койду. Бул квартирада бир кезде ысык сүйүп жүрүп, кийин жолго таштап кайрылып, бир карабай койгон Шербет деген келин жашайт. Ат бир баспайм деген жерин 100 басат деген кептин чындыгы бар экен. Мына эми бир нече жыл мурун гүл кезинде үзүп, чыттап, кызыгы тараган соң карс чаап чыгып кеткен Гүрөң Германттын кадалган калгасынын коңгуросун басып коюп, өзүн ыңгайсыз сезип турду. Катын баласынан ажыраганына көп болгон. Көп ичип, чачып, жоош момун аялын себепсиз уруп согуп жүрүп, ырыстуу үй бүлөсүнүн түбүнө жетти. Аларды эми издеп барууга болбойт. Алтын эмес, андан кымбатын көтөрүп барсаң да кабыл алышпайт. Анткени алардын көңүлдөрүнө көк таштай тийип бүткөн. Эшикти чачтары саксайган Шербет өз ачты. Баягыл суйкайган сулуу Шербет жок. Беттерин бырыш басып, чачтарын агарылап, арыктаган, кызуу экени көздөрүнөн билинип турат. Жакшысыңбы? Деди Кайбылда күлүмсүрөөгө аракет кылып. Тигил унчукпады. Акырын бурулду да дубалга сүйөнгөн бойдон ичкери басты. Калга ачык бойдон калды. Эмне кылыш керек? Кайбылда аркасынан ээрчей кирди. Башка кайда барат? Барар жери да жок. Эмнеге келдиң? Жоголбодуң беле? Жумшак диван креслого көчүп баскан Шербет коньяк куюлган кичинекей стаканды колуна алды. Кечир мени, Шербет. Жаңылыштым. Сенден асыл киши жок экен бул дүйнөдө. Калп айтпа. Сенин калпың мени жайдактап, жалгыз калтырды. Күйөө деген жок, бала чака деген жок, бакыт деген жок менде. Куржалак калдым. Ал ордунан шарт тура калды да, баарын жалганчы сен жалмадың. Жаштыгымды да, жароо кермин өзүмдү да, шүмшүксүң. Гүлүмдү үзүп күйүткө батырдың шүмшүк. Шүмшүксүң. Итсиң, алдамчысың. Калчылдаган Шербет колундагы стаканды дубалга чак эттирип бир урду эле, сыныктары туш-тушка чачырап, шаңгырап жерге түштү. Кайбылда диванга унчукпай көчүк басты. Сени ит да албайт деп, итейте түртүп чыгып кетпедиң беле? Эмне иттен да төмөн болуп, тонолуп, тозуп, томаяк калганыңда, анан мен түштүм эсиңе? Шекең, кечир, жаштык кылыптырмын. Сени көп эстеп жүрдүм. Анан калса өзүңдөн да кетпедиби? Бирок тонолуп тозгонум жок. Сага баардыгын алып келдим. Бакыт алып келдиңби же байлыкпы? Баарын алып келдим. Бакыт да, байлык да. Ушу сен кулак мурду кокочо, моюн башы кир, сакал муруту өскөн. Ушу сен мага бакыт алып келгениңе ишенбейм. Жалган. Кана байлыгың? Бар Шекен, мына азыр. Кайбылда кара дипломатты Шербеттин алдындагы чакан столго койду да, ачары менен кара баштыктагы дилделерди шыгыратып төгүп жиберди. Эмне булар? Дилделер, алтын тыйындар Шекен. Сеникиби? Анан кимдики болмок эле? Ал жошуй баштаган Шербетти кучактады. Өрөөндүн эли кудайындай көргөн Макендин кеңсеси мурдагы совхоздун, азыркы айыл өкмөтүнүн имаратынын бир бурчунда. Нары бери өткөндө кеңсесинин эшиги элигейен турганын көп байкачу. Бүгүн эмнегедир кашаларга, зымкарагайларга аттар байланган. Милиция деген капталында жазуусу бар сары убас токтоп турат. Өзүн канчалык сабырдуу сезип, токтоо кармаган менен Мооруш мергендин жүрөгү зырп-зырп этип алды. Мергенге киши жөнөтүп, эртең тез арада жетип келсин деп чакыртышыптыр. Мындай жагдай болорун алдын ала сезип, болгон окуянын ийне жибине чейин анализдеп чыккан. Кайбылдаган ак колго түшпөсө болду. Эгер чунак кулактын алган алтын тыйындар колунда экени чын болсо, анда ал эмдигиче Казакстанда же Россияда, азыр каерде болбосун акча сүйлөп калбадыбы? Сурак эмнегедир мерген күткөндөй өтө катуу, баш айланткан деңгээлде болбоду. Жеңил суроолор, жай, аяр мамиле анын көңүлүн жайына келтирди. Кабинетте олтургандардын ичинен Макен менен Манаптан башкалары дээрлик ооз ачкан жок. Сизди эмне үчүн чакырганыбызды билесизби? Деди Макен. Жок, далысынан билчү касиет жок менде. Эгеш менен туугансызбы? Деди Манап жана өзүн тааныштырып жатканда тутанткан тамекисин кере соруп. Жок, жөн гана айылдашпыз. 7-8 ата өтүп барып гана кошулганыбыз болбосо. Мооруш аке, болгонун болгондой айтып берсеңиз. Күнөөңүз жеңилденет. Сот албетте мунуңузду эске алат. Эмне күнөө кылыптырмын? Эгештин өлүмүнө мен себепкер бекенмин. Жок, аны өлтүргөн киши колго түштү. Азыр камалып олтурат. Анын айтканына караганда алтын тыйындарды Эгеш өкүңөр тапкансыңар. Берген үчүн бул күтүлбөгөн жаңылык болду. Кайбылда колго түшкөн окшойт деген суроо көңүлүн удургутуп жиберди. Ошентсе да азырынча сыр бербөөнү чечти. Кандай тыйын? Каяктагы тыйынды айтып жатасыңар? Оперлер унчукпай мергенди тигиле сынай, шектүү карап турушту.
Бир алдым бардык иш буларга дайын сыяктуу туюлуп кетти. Анда эмне үчүн келер замат колуна кишен салып камашкан жок. Балким сынап жатышкан болбосун. Муну ким айтып жүрөт? Мергендин суроосун манап жоопсуз калтырды. Сиз кайра бизди суракка баштадыңыз да. Айтыңызчы, эгешеңер алтын тыйындарды кайдан таптыңыздар эле? Мен эч кандай алтын тыйындарды билбейм. Эгештин эшигине басып барган эмеспин. Ишенбесиңер сурагыла. Эл турат, эл билет. Эмне үчүн эгештикине барчу эмессиз? Көз өткөн кишини артынан жамандабайт дешет. Ошондой болсо да айтайын. Анын ичкени, калп сүйлөгөнү, уурулугу жакчу эмес. Анан дагы эгеште алтын болгон дештин өзү күлкү келерлик. Болсо да мени менен бөлүштүрмөк эмес. Медеп жарымын бере салгыдай, ал менин бир тууганым эмес. Демек моюнга албайм деңизчи. Эмнеге алмак элем? Каяктагы жомокто айтып жатсаңар. Жомок деңизчи. Мейли. Калп айтсаңыз өзүңүзгө жаман. Айтыңызчы дагы. Мылтыгыңыз барбы? Тоз 8. Бар болчу. Уурдаткамын. Качан? 2 жыл болду. Аңчылыкка деген уруксат кагазыңыз барбы? Жок. Толуктардын ар бири 3-чүсү мерген. Документти Кудай таала берген. Мына Макендин акеси Сулайман кышы менен кырып, кекирик, чийлик коен атып жүрдү. Менимче анын деле уруксат кагазы болбосо керек. Макен ыңгайсыздана түшкөнү менен үндөбөдү. Ал кишини жайына коюңуз, иш көтөлө. Так. Карагайлууда өлгөн Толикке тоздун огу жаңылган. Сиздин тозуңуздун. Койгула тамашаңарды. Бизди 115 чакырым жерден тамашалашалы деп келген жокпуз. Түз жооп бериңиз. Басып жүргөн манап шарт мергенге эңкейди. Бирок Моруш кенебеген келбетинен жазган жок. Өткөндөгү түнкү экөөнүн сурагына караганда, булардыкы жаш балдардын суроосундай туюлуп турду. Адамды өлүм менен гана коркутуш керек окшойт. Түзөм ушул. Мен эч кандай Толик молигиңерди билбейт экенмин. Кайбылданы кайерге жайладыңыз? Оперлер сурактын жүрүшүндө кетирген чоң катачылыгы ушул болду. Болбосо мерген 1-2 жерден алардын жайган торуна илинет беле. Демек кайбылда колго түшкөн эмес экен деген ой ага дем боло түштү. Жолдош капитан, менин булар менен кыпындайда байланышым жок. Тынч малын багып, чөбүн чапкан фермер кишимин. Болуптур. Жалган айтканыңыз үчүн жооп берериңизди унутпаңыз. Ойлонуп көрүңүз. Дагы убакыт бар. Бара бериңиз. Моруш мерген түпөйүл ойго түшкөн бойдон чыгып кетти. Ал асыранды камакка алынгандыгын уга элек болчу. Мен жөнүндө ким айтты экен, кайбылдабы? Ал али колго түшпөптүр. Анда ким? Эгеш дагы бирөө жарымына тамтаңдады экен. Айтор буларда мен тууралуу шектендирген далили бар сыяктуу. Же балп эттирип баарын айтып берсечи. Нейсе болсо да азырынча кое турган оң. Опер топтун жигиттери өз ара окуяны талдап отурушту. Баары бир бул мергендин бир сыры бар. Окуянын түйүнү кайбылда. Ал колго түшсө баары ачка чыгат, деди мурутчан арык опер. Мергенди кысымга алып 2-3 күн сураш керек, деди манап. Коркутуп көрсө кандай болор эле? Бул киши эч нерседен коркпойт. Мергенчиликке чыкканда аска арасындагы үңкүрлөрдө түнөп калган күндөр да болот, деди Макен. Мен деле түнөй берем. Ал баатырдыкка жатпайт, деди жанагыл мурутчан. Тигини, деди манап аны келекелеп. Түнү эшикке аялыңсыз жалгыз чыга албай жүргөн сенби же менби? Сен жатат белең. Оперлер күлүп калышты. Шаардын юго-восток ичи районунун чегиндеги баг ичиндеги таштандылардын арасынан адамдын башы жок денеси табылды. Дене 3-4 күн жаткандыктан сасый баштаптыр. Өлүктү жерге эмес, таштандылардын арасына оңой жашыра салгандарына караганда, кылмышкерлер алсыз, карысы жок немелер. Же шашып калышпаганда эч ким эч нерсе билмек эмес экен. Ал эми бул жердеги таштандылар 6-7 жылдан бери кыймылсыз турат. Белгисиз дененин балтыр эттери оюлуп желген. Дейди, жолбун иттер кыларын кылыптыр. Эң жаманы документ дегенден дайыны жок болгондуктан ким экенин аныктоо өтө кыйын болду. Күйөөм, же агам, же балам жок деп арызданган бирөө жарымы болгон жок. Кийимдери эски, кир ботинкеси да бир жолу майланбагандыктан күрөң өңөчкөн. Ошондуктан опер топ айылдан шаарга келген элеттик деп божомолдошту. Сүрөткө кайра тартып алган опер топ ишти эмнеден баштоону, жиптин учугун кайдан сууруп чыгарды билбей отурушту. Ошентсе да опер топтун башчысы Алдабергенов Керим, дене ушул жерде көмүлгөн соң анын башы алыс жерде эмес, табууга болот. Куба өскөн. Экөөңөр жакын турган кабат үйлөрдүн подвалдарын, Алёша Исмайыл, экөөң мусордун арасын, канализациялардын ичин аңтаргыла. Кечки саат 5-те менин кабинетимден жолугабыз, деди да кабинетине жөнөп кетти. Алёша узун таяк таап келди да сасык жыт буруксуган таштандыларды оң солго ыргытып жиберди. Башка шектүү эч нерсе таба алышкан жок. Исмайыл экөө жер алды менен өткөн канализациянын люктарын ача башташты.
Кезектеги люктун жанында көпкө чейин тамеки тартып турушту. Кикбоксингке бүгүн бара албайт окшойбуз. Барганда не? Стадионго уюштурушуптур. Кимиси согуп жатканы билинбейт. Ринг алыс. Андан көрө телевизордон көргөнүм жакшы, деди Алёша. Кана ач. Жок мында, деди Исмайыл люктун оор, калың капкагын көтөрдөн зарканып. Мүмкүн ушул чуңкурдадыр. Кантке менен Исмайыл бул люктун капкагын оңой ачты. Чүпүрөк чапырактар жатат. Түш, деди Алёша чөгөлөп турган тигини ийинен түртүп. Текшертип көрбөсөк болбойт. Керимдин пейилин билесиң. Кайрадан текшертип калса чоң уят болобуз. Исмайыл көңүлсүз, ыргылчың болот төмөн түшүп жөнөдү. Апа, эмне болду, бар бекен? Жок. Анан эмне? Баш, адамдын башы. Чүпүрөк ороп коюптур. Райондук тергөө бөлүмүнүн башчысы адатынча кабинетинде чай ичип отурган. Эшиктен Алдабергенов баш бакты. Уруксатпы жолдош майор? Кире бер. Чай ичесиңби? Рахмат, чайга жокмун. Чын эле, сен кофени катырам деп эдиң беле. Чай жакшы. Иш кычап баш ооруп баратканда бир чын ысык чай ичсең, жаның жайыла түшөт. Кофе жүрөккө зыян. Мейли, иш көтөлө. Кечеги башы жок дене боюнча экспертизанын жыйынтыгы чыктыбы? Чыкты жолдош майор. Уйку дарынын чоң дозасы берилип, муунтулуп өлтүрүлгөн. Табылган баш тиги денеге таандык бекен. Далы келди. Сүрөткө да тартып алдык. Мына жолдош майор. Алдабергенов колундагы делонун ичинен фото сүрөт алып чыгып, майордун алдына сунду. Майор ага өңүлө карап алды да столунун сурмасынан башка сүрөт алып чыгып, экөөнү бири-бирине салыштырды. Ошол өзү турбайбы? Баягы айылдан киши өлтүрүп, алтын тыйындарды көтөрө качкан деген күнөө менен изделип жаткан Кайбылдай Исраилов деген кылмышкер. Ооба, окшошот. Окшошмок турсун дал өзү. Демек башын кесип, жанына документ калтырбагандарына караганда профессионалдар иштеген. Ошентсе да сүрөтүн көбөйттүрүп, балдарыңа бер. Сөөк табылган кичи районго бөлүп жибер. Ар бир кабат үйгө, жака белиндеги базарчыларга, камокторго, таксисттерге кайрылып, тыкандык менен сурамжылап көрүшсүн. Көргөн билгендер болуп калар. Ал эми сен алтын сатып алып жаткан камокторду текшер. Бир күн убакыт берем, жетеби? Жетет жолдош майор. Макен айыл өкмөтүнүн башчысы качкынга жөнөдү. Анткени Исраил аксакалдын баласынын кайгылуу өлүмүн жалгыз барып угузууга болбойт. Оңой олтоң иш эмес. Ким эле сабыр кылып өзүңүздү кармаңыз, кара чечекей уулуңуздан ажырадыңыз деп айткан кишини жакшы кабыл алсын. Ошондуктан биринчи айылдын билермандарына, анан аксакалдарына айтылып, анан маселе чечилет. Жаман болгон экен, деди качкын жагдайды билген соң баш чайкап. Шаар байлык бузду Кайбылданы. Аксакалдын болсо сакалына картты оорукчан кылды. Экөө катар басып баратышты. Участковойдун түн уйкусун 3 бөлгөн суроо азыр да башынан кетпей койду. Үчүнчү бирөө бар өңдө. Ал ким? Эгешпи же асырандыбы? Толикти Кайбылда жайрады дейле. Ал эми Кайбылданычы? Мооруш мергенби? Жок. Ал киши шаарга жетмек турсун, шөпсөйүн жыйып бүт албай жүрөт. Эгер ал болгондо Толикке кошуп жайлап салмак. Кайбылдалардын колунда тапанча болгон. Аны асыранды да ана көргөн. Толикке тоз сегиздин огу жаңылган. Окуя өтө чаташкан. Макаровдун гилзаларышы. Макен булардын талашы алтын тыйындар болгонун билди. Бирок эмдигичи анын бир даанасында кол менен кармап, көзү менен көрө элек. Эми ага ал тыйындардын чын болгону, талашуунун аркасы кайгылуу аяктаганы гана маалым. Эгер мерген Эгеш менен тең орток болгону чын болсо, аны далилдеш керек. Асырандынын уккандары суу кечпейт. Чунак кулак Толиктерди алдап коюшу деле мүмкүн. Эң өкүнүчтүүсү, бул сырдуу тыйындарды билгендердин үчөө тең бүгүн жер үстүндө жок. Кексе мергендин моюнга алышы кыйын. Кимдин эле колуна кокусунан тийген баа жеткис байлыгынан ажырагысы келсин. Ошондой болсо да, мергенге дагы бир учураганда Эгештин чиедей жаш балдарына көз сала жүрүңүз деп айтып койгону оң. Чакан райондун ичинде жол бойлорунда катар тизилген кызыл-тазыл камоктордон баш адашат. Иштери толтура түрдүү маркалардагы арак винолор, таттууларга шыкалган. Азык-түлүк түрү менен бар. Алдабергенов кыдырып жүрүп, кезектеги куплю золото деген жазуусу бар камокко токтоду. Сатуучу орто жашап калган аял экен. Опердин кызмат күбөлүгүн көрсөтүүсүн өтүндү. Жагдайды түшүнгөн соң, кече бирөө мага эски алтын тыйын тапшырган. Бир аз кызгылтымыраак. Чамасы дилде болуш керек, деди. Кана көрсөтүңүзчү. Жанымда жок үйдө. Бирок мен аны сомго сатып алганмын. Биз төлөп беребиз, коркпоңуз. Ошол кишини тааныйсызбы? Киши эмес, аял. Анка деген алкаш. Кайда жашайт? Тигил 4 кабат үй. 2-нчи кабатында 18-нчи квартира. Рахмат эже сизге. Таштандыдан табылган башы жок денени уктуңуз беле? Укпай анан үрөйүбүз учуп жүрбөдүкпү угуп алып. Не деген шумдук ботом? Дилде ошол кишиники болгон. Кудай сакта.
Биздин Анка экен. Азырынча териштирип жатабыз. О, Кудай, заман эмне болуп баратат. Кудай урган Анканын колунан келген го. Кейип кепчеп, баш чайкаган аял шашкалактап камогун беките албай жатты. Балам, мага тил катып бересиңби? Бөлмө ичинде тамекинин жыты уюп турду. Диванда сунала жаткан Шербет сүзүлгөн көзүн бир чоң ачып алды да, диван стулда жыргап тамеки чегип отурган Мавлюданы сөмөй ийкеп, өзүнө жакындашын өтүндү. Сенин сигаретти удама чеккениң жакпайт. Карачы үйдө. Анка качан келет? Саат 4-тө деген. 4-төн 10 мүнөт өттү. Кечигип жатат. Анкага ишенбейм. Тыйындарды кайдан алганыбызды, кантип тапканыбызды эч качан айтпагын. Кылыйган көздөрүндө иш бар. Тазасын тапшырып эле. Өткөндөгү чөп жакшы экен. Анка алып келгенби? Ананчы, Анка чорттортун эмес, стукач эместечи. Мен андайлардан алыс жүрөм. Чыдабай бартам, Мавка. Сайынгым келип бартат. Дарылансаңчы, Шери. Тыйындар экөөбүзгө кеңири жетет. Жаңы турмуш баштайбыз, Шери. О, кандай күн алыс калды, кечиктик. Туурубуздан тайганбыз. Ара жолду айныганбыз. Эшиктин коңгуроосу 2 жолу шыңгырады. Анка келди. Бол, Мавлюда, тез ача сал, алтыным. Мавлюда эшикти ачкан бойдон селейип туруп калды. Алдабергенов баштаган опертоп шарт кирип келди. Араларында эси огонсуган абалда Анка жүрөт. Шербет Анканы көрбөгөндүктөн жаткан ордунан козголгон жок. Улук тергөөчү Алдабергенов, Шербет сиз болосузбу? Мен. Бул сүрөттү тааныйсызбы? Шербет тергөөчүнүн колундагы кайбылданын сүрөтүн көңүлсүз карап койду. Желкемдин чуңкуру көрсүн ошону. Турмушумдун биринчи ырынын чыгарды. Азыр кайда экенин билесизби? Ит билсинби? Үйүңүздө одурабыз. Санкция берилген. Мына кагазы. Шербет эмне кылсаңар өзүңөр билгиле деген сеп тескери бурулду. Балдар, ишке киришкиле. Ошол учурда коңгуроо кайрадан шыңгырады. Анка! Шербет ордунан шашып тура калды да, жигиттердин арасында турган Анканы көрүп, кайра шалдая жатып калды. Калгачылары менен, Шербет эже, сизге нан ала келейинби? Деген жаш кыздын үнү угулду. Эжең мындан кийин нан жебейт, деди ооздогу опертоптун жигити. Там үстүнө керилте жыйган чоң үймөк чөптүн жака белин бешлик менен тазалап жаткан Мооруш мерген тынымга токтоп калды. Терең ойго атканда алыскы аска зоолорду караганды жакшы көрөт. Тигине Аскаташтын бүкүр чалга окшош бийик кырдуу белеси, андан ары сок билектей соксоюп, жыламыштын аскасы бой берет. Ага маңдайлаш Карагайлуунун азуу тиштей аскалары арсаят. Карагайлуу сырдаш жайлоосундай көзүнө ысык көрүнүп турду. Бир сырды экөө гана билет. Ал сыр айтылбайт да ачылбайт. Мооруш өбөктөй калган бешлигин кайрадан колуна алды. Кышка чөптү кенен даярдады. Малы да семиз. Кыштын кычыраган чилдесин оңойлук менен тогото койбос. Эр ортону иригөө чыкты быйыл. Башкага буйрубаган дүйнө Моорушка буйрат беле. Буйрса берекелүү кеч күздө, эл чогулганда дүңгүрөтө той берет. Өлүү дүйнөнү ошондо элге чачат. Күлүк чабылат, жорго жарыш, кыз куумай оюндарын уюштурат. Элдин батасын алат. Саладан маягып, көздөрдөн күлкүнүн нуру чачылат. Албетте, эгештин батинасы баш болгон жетим жесирлерге кайрылышып турганды унуткан жок. Буйрса дагы жардам берет. Коросунда дагы деле өткөн жайдагы когалаңдуу түндөгүдөй тынчтык уюп турду. Чыгарманын аягы.